Жаңалықтарды үлкен өзінде болып жатқан хабарлармен улантабыз. Президенттік шайлоого катышуу үчүн 3 адам өзү талапкерликке көрсөтүү тууралуу арыз жазды. Жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө президенттик шайлоого талапкер катары каттоого арыз бергендердин саны 22 адамга жетти. Алардын ичинен 3 талапкерди партиялар көрсөтсө, калган 19-у өзүн-өзү көрсөткөндөр. Ошондой эле бул талапкерлер учурда банктардан атайын эсеп ачышып, элден акча чогултуп жатышса, айрымдары жашаган үйүн күрөөгө коюп насыят алып жатышат. Алардын бири мурдагы катчы Турсунбек акын. Мындан тышкары эл журттан жардам сурагандардын бири укук коргоочу Рита Карасартова болду. Аталган маселе туурасында ол бир каналына мындай деген ой менен бөлүштү. Мыйзам боюнча Кыргыз Республикасынын президенти жана кеңешти шайлоо деген мыйзам бар. Ушул мыйзам боюнча ар бир талапкер, президентке талапкер өзүнүн фондусун ачат, шайлоо фондусун. Ошол шайлоо фондусуна акча чогулат да. Анан баягы бизге келгенде эле акча каяктан болуп атат. Апей, элден чогулткан эмне бул уятко, эмне булар деген бирөөлөрдөн тилим чыгып жүрөт деген нерселерди көп угуп атабыз да. Теманы улай мындай шайлоо күрөөсүн төлөө үчүн элге кайрылып, алардан жардам сурагандар бирин экинен эле эмес, алсак ошол Атахан Мадумаровдун, Кубан Чороев аттуу адамдардын ысымдарын атаса болот. Айтор, бул өрөт өтө турган шайлоодогу активдүү катталып жаткан талапкерлердин буга чейинки өнөктүккө аттангандардан бир аз айырмаланып жаткандагы кадамдары туурасында Борборлук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариевди биз 11 каналына конокко чакырган болчубуз. Акылбек мырза, куш келипсиз биздин студияга. Биринчи эле дегенде сурайын дегеним, негизи талапкерлерден ошол документтерди кабыл алып, каттоодо өзүн-өзү жылдыргандар менен партия атынан көрсөтүлгөндөрдүн ортосунда айырмачылыктар барбы? Түп нускасы негизи айырма деле жок. Бул жерден партиядан көрсөткөндөрдүн айырмачылыгы мурундан бери чогуу түптөш, чогуу бир максат менен иштей алып келаткан жаран катары ошол партиянын мүчөлөрү суруштап, анан болгону болбосо, андан кийинки тартиби болсо, өзүн-өзү көрсөткөндөр менен партиядан чыккандардын статусу бирдей болуп калат. Бирок сиздин оюңуз кандай? Элден акча чогултуу же болбосо ошол эле жогоруда биз айтып өткөн насыя алуу аркылуу шайлоо күрөөсүн төлөө аракетине болгон? Эми мыйзамда негизи тыюу жок. Чынын айтканда биз мыйзамдарды да баягы өзүбүздүн иштен жазбай эки жактан көрүп, үйрөнүп жазып жүрөбүз, алып жүрөбүз. Ошон үчүн башка жактарда байкасак, мисалы шайлоо өнөкөтү өзү мөөнөтү узагыраак болот. Ошондого караганда бул элден чогултуп же жардам суроо бул туура эле көрүнүш. Анткени баарыбыз билесиз, баарыбыз таянган Америка болобу же башка жак болобу, ошондой тартип менен акча чогултат. Ошол себептен жанагындай шайлоо фонду деген түзгөнгө мүмкүнчүлүк берет да, мыйзамда каралган. Ошон үчүн бул жерден эч кандай тартынбаш керек дагы, аны туура эмес деп эсептебеш керек. Бирок ошол учурда айрым бир бул туурасында маалыматтарды окуганда дагы башка дагы ошол саясатка себеп салган адамдар муну бир ачуу кыйкырык катары да сыпатташыптыр. Негизи балким биз ошол эле ыкмага өтүп бараткандырбыз. Демек ушундай ойдосуз сиз. Мыйзам жол берет. Башка маселе ошо мөөнөт туура болобу, ошол убакта чогулталабы. Эми жашырбаш керек. Азыркы акчасы көп чогулган талапкерлердин деле чынын айтканда азыркы фондуна салган акчалар өзүнүкү эле болот негизинен. Бирок мыйзамга көрсөтүлгөн шартка байланыштуу башка бир жарандарга жазып, ошолор жардам берди деген сыяктуу көрсөтүп коюшат да, аны жашырбашыбыз керек. Ошол себептен бул жагынан карасак мыйзам деле бузулбайт, тиги жагынан карасак деле мыйзам бузулбайт. Бирок туура эле түшүндүмбү, негизи ошол чогултулган каражат эгер балким талапкер өтпөй калса же да кайсы бир тоскоолдуктарга дал келсе, кайра ал каражаттар кайтарылып берилбейт. Эл жөн гана жардам иретинде гана берген болуп саналат. Эгер талапкер шайлоонун аягына чыкпай калса, ким канча кошумча койсун ошол пайызына жараша салган талмай кайра кайтарып бериш керек. Ал эми аягына чейин барган талапкердик болсо, кандай бир пайыздан өтсө, жана добуштарды алса, анда ал жанагы негизги күрөөсү гана кайтарып берилет. Башка кеткен чыгымдар кайтарып берилбейт. Бирок кандай дейсиз, ошентсе дагы калың эл же болбосо биз кыргызстандыктар бул көрүнүшкө ушундай аракетке даярбызбы? Бул биринчи жолу болуп атат да бизде. Бул биринчи эле жол эмес, бул дайыма ушундай болуп келген. Башка маселе быйыл кичине көлөмү көбүрөөк болгон үчүн ушул маселени ачыкка чыгарып атышат. Ага чейин кичине мындай мыйзамда чектөө болчу. Ошол себептен бул маселе көп маани берилчү эмес. Ошол себептен биздин бүгүнкү күндөгү көрүнүштөр мөөнөт боюнча эч кандай өзгөрүү жок. Башка маселе ошол убакта ушундай каражаттар топтоло алабы, топтоло албайбы, аны убакыт көрсөтөт. Кандай деп ойлойсуз? Эми Борборлук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү катары негизи кичи жакында эле бир мисал айтып өтөйүн. Казакстанда
мыйзамга кол койду Нурсултан Назарбаев. Анда бизден айырмаланып катардагы жарандар жанагы президенттикке талапкерликке кое албайт экен. Ошол мамлекеттик кызматта же болбосо ошол депутаттар коюлат экен. Ушул көрүнүштү салыштыра келгенде, Кыргызстандын ортосундагы коңшу өлкөнү салыштыра келгенде, бул жактагы ошол айырмачылыктар, мүчүрүштүктөр боюнча сиздин оюңуз кандай? Жалпысынан эми алдай жол менимче туура эле болмот, бирок биз эске алышыбыз керек, бизде канчалык көп тыюлсак, ошончолук биздин атка минерлер кээде аша чаап кетип, ачыкча алдын ала ошондой тосмолорду жаратып коюшу мүмкүн. Ошол себептен менимче эми ар бир жаран шайлоонуга укуктуу болгондон кийин анын маселени ачык эле коюш керек дагы, буну шайлоочулар тандаш керек. Жеңиши ошонун ичинен татыктуусу. Ошон үчүн шайлоо деп аталат. Анткени ар бир жаран өзүнүн укугун чектегенге же башка боюнча укугун чектетпей, өзүнүн каалоосу менен добуш берип шайлабаш керек да. Акылбек мырза, ошол эле учурда жанагындай сиз айтып өткөндөй буга чейин болгон туура, бирок ошол эле кезде баягы быйылкы ушул чоң өнөктүккө карата жанагындай практика көбүрөөк ачыкталып баштаган улам биз дагы бул маселени көтөрүп жаткан чыгарбыз. Ошол эле кезде мисалы негизи президенттик жарышка чыккан талапкерлердин чөнтөгүнө көп оорчулук келбегенин эске алышыбыз керек. Жогоруда сиз айттыңыз, бул практика ошол эле башка чет мамлекеттерде, ири державаларда деле колдонулат деп. Сиз кандай дейсиз, мисалы шайлоо болор алдында ошол жанагы кандай десем, жарнактар илинбеген, жер калбайт эмес бүгүт иштеринде, балким ошол салтты кандайдыр бир башка түрдө өзгөртсө болобу? Тилекке каршы ошол жарнактар өзлөрү деле жылдан жылга азайып баратат. Себеби биздин арабызда жаман адат пайда болуп калды. Шайлоочу менен түзөтүү сүйлөшүп, эми мындайча айтканда жашыруун эмес, добушту сатып алуу. Ыктаганга карасак, жанагындай жарнактарга өзүнчө чыгым кетирип, ошон чыгым кетириштин кажети жок болгон сыяктуу болуп, талапкерлер ошо тилекке каршы жаман жолго бурулуп кетишти. Эми ага түрткү болгон айта кетишибиз керек, шайлоочулар биз өзүбүзбүз. Эгер ошол добушубузду сатып же болбосо башка ыкма менен көнбөсөк, анда жолго барышпайт эле. Анда башкача тартип менен кетмекпиз. Мисалы акча чогултуу жагын алып караганда, жанагы шайлоо күрөөсүнүн суммасынын жогорулатышына байланыштуу дагы учурда бул практика дагы көбүрөөк болуп, быйыл ушул күчөп жатат деген да пикирлер айтылды. Сиз кошулат белеңиз буга? Айла жок. Бир эсептен да туура айла жок, анткени көлөмү чогойгондо жанагындай ачыкка айтып ушунча акчам жок болгондуктан мен элден чогултканга туура келет деген сөздөрдү гана айтып атышат. Чындыгында андай чынын айтсак, ал акчалар негизи өзүлөрүнүкү эле. Эч качан андай бирөөнүн акчасына ишенип талапкер болом дегенден алыс болуш керек, анткени андай акча чогуларын эч ким кепилдүү боло албайт. Ошол себептен мында каражат жок киши дегелат шайлоого аттанбайт. Эгер чындап эле шайлоонун аягына чейин же болбосо ортосуна чейин барам деген талапкерге өзүнүн ниетин билдирген адам болсо, анда анын чөнтөгүндө жогоруда дегенде күрөөнүн суммасы бар. Башка маселе кошумча эгер каражат болсо, анда чогултушка туура келет. Акылбек мырза, сиз эми бул бир эмес бир нече шайлоо өнөктүктөрүн өткөрүүгө катышкан ошол процедураларга катышкан адамсыз. Негизи азыркы биз айтып жаттык 22ге жакын дедик. Бул албетте балким кийинки жумаларда бул сан дагы өсүшү мүмкүн, талапкерлердин саны жөнүндө кеп калып атам. Деги эле багы үстүртөн алып караганда ошол талапкерлердин азыркыда баягы өзүн көрсөткөндөрдү, ошол эле партиялардын атынан кетип жаткан талапкерлердин баягы картинасын же болбосо бейнесин карап өтүргөндө жалпысынан кандай баа берет элеңиз? Азыркы активдүү түрдө катышып жаткан талапкерлерге карата бааңыз. Эми тилекке каршы шайлоочулардын ичинде мындай сөз жүрүп атпайбы, таза эмес таза талапкер калбай калды деп. Ага караганда баары эле бирдей шартта турат. Башка маселе, биз мыйзамда ичинде тагыраак эмес жазылып калган. Эгер талапкерликке аттанам деген биринчи жанагы арыз берип аткандарды мындай талапкерликке коем деген ниетим бар деген бир өзүнчө статус берсек, анда ушунча талапкер чыкты деп биз мындай удургутпайт элек да. Даана талапкер болуп, жанагы жоболорду аткарып, анан катталган күндөн баштап биз талапкер деп ошону айта баштасак, анда саны эч качан 100дөн ашпайт, 200дөн ашпайт, бир ченемдүү гана сан калат аягында. Онун тегерегинде балким. Ошон үчүн ошол себептен бизде ошону кийин мыйзамдын ичине тагыраак жазыш керек дагы. Талапкер болуп барууга ниети барларды өзүнчө бөлүп карашыбыз керек да. Демек, бакамдарын айырмалоо үчүн ошол нерсе өзгөртүү киргизиш керек деген пикирде турбайсызбы? Туура, анткени ниетин
ар бир 3 миллион биздин шайлоочу болсо ар бири билдирүүгө укуктуу. Анын ичинен канчасы арыздын берет, бул башка маселе. Сиз билесиз, 2011 дагы бул 22 эмес көп эле санга чейин жогорулаган болчу. Анын арасында көптөгөн адамдардын багы ар кайсы профессиядагы же болбосо кесиптеги адамдар ошо шайлоого катышуу ниетин билдиришкен болчу. Анда дагы көп тамашалар чыкканын билебиз. Кандай дейсиз, негизи жалпы эле ушул көрүнүш бул нормалдуу эле көрүнүшпү, кадыресе эле? Укуктуу болгондон кийин бул туура эле көрүнүш, башка маселе. Туура айтасыз, 11-80ден ашык талап ниетин билдирген жаран болгон, бирок ондон 15-16 гана киши катышкан. Бирок 20га чейин талапкер катышабыз деген ниети болгон, кандайдыр себептер менен арасынан 5-6 жарыштан четке чыгып калган. Мында да ушундай көрүш болушу мүмкүн. Азыр дагы бир 20 күндөй бар. 23тен балким 50-60га чейин чыгышы мүмкүн, балким акыркы күнү 100ден ашып кетиши мүмкүн. 100ден азыр ушундай шарт түзүп койгон. Акылбек мырза, негизи ушу талапкерлер жөнүндө кеп кылып атканда мындай дагы пикирлерди окуп калдым да. Негизи арыз берип аткандар Борбордук шайлоо комиссиясына, мисалы, убактылуу иштебейм же болбосо пенсионермин деп берип жатышпайбы? Ошол маалда багы реалдуу эмес талапкерлер катары кабылдашып, бул баягы шайлоо өнүктүгүндагы олуттуу карабаган мамиледей түр калтырып атат деген да пикирлер бар да. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Тилекке каршы биздин Кыргызстанда жумуш менен камсыз кылгандардын мындайча саны өтө эле көп эмес, чектелүү. Ошол себептен көп биздин жаран өзүн өзү баккан шартка 90-жылдан бери ошондой шарт түзүлүп, биздин жарандар көп өзүн өзү баккан шартка кепил болгон. Ошол себептен жанагындай убактылуу иштейм деген мындайча макам өзүнчө калыпталып калган, ал үчүн эч ким жоопко тартылбайт. Ошол себептен көбүбүз жумушсуз болуп жүрөбүз. Башка маселе ошолор анда социалдык өзүнчө жардамдарды алып жүрөбү, алып жүрбөйбү, ошону гана караш керек да. Канчалык деңгээлде чын эле жумушсуздук, канчалык мындай айтканда тартипте ошол муктаж ошол нерсеге. Кандай дейсиз, азыркы талапкерлерди бир алаканга салып карай турган болгондо үгүт иштеринде жанагы капчы, калың же болбосо жукалар деген үңдү ортосунда айырма болуп калса керек баары бир деле. Сөзсүз болот. Анткени капчы калыңдар ошончолук аракет кылат, ошончолук шайлоочулардын көңүлүн бурганга аракет кылат. Ал эми жөн эле баягы катышуу иретинде ниетин билдиргендер болсо, ошол катталган бойдон аягына чейин ошол түздө шайлоонун финишине чейин жетиши мүмкүн. Бирок жыйынтыгы ошол иштеген аракетине, иш аракетине жараша жыйынтык ошого жараша чыгат. Рахмат маегизге, Акылбек мырза, убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев болду. Биз болсо берип улантабыз башка кабарлар менен.